Бүгін 25 августта Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясына документтерди каттоодогу талаш жараткан жагдайга байланыштуу маалымат жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда партия лидери Канатбек Исаев Борбордук шайлоо комиссиясына документтер өз убагында тапшырылганын билдирди. Биздин Аманкул деген жигит барган, жана видеокамерада жүрбөбү? Ал биздин Кыргызстан фракциясынын секретариятынын жетекчиси. Бүгүнкү күндө ишемби жекшемби күндөрдү партияга бияктан жардам берет. Ал ишеним кат менен бар документтер тапшырган. Эгерде биз биринчи карайлы Борбор шайлоо комиссиясы биздин документтерди убагында берди, же убагында берген жок деп чечимине жараша, анан биз чара көрөбүз. Эгерде кандайдыр бизге ыңгайсыз бир чечим чыгара турган болсо, сөз түрдө биз аны юридикалык жол менен туралаганга аракет кылабыз. Ошондой эле партия лидери кандайдыр бир саясий партиялар өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, алар негизги атаандашын мыйзамсыз жол менен сүрүп чыгаргысы келип жатат деген баасын берди. Миң деген тиги биздин артыбызда шайлоочулар турат. Анан бир кандайдыр бир саясий партиялар өзүнүн кызыкчылыктарын көздөп, ушул шайлоо комиссиясынан 100 миң деген артында эли бар партияны четтетүү буга жол бербеш керек. Ушул партияларды биз чакырабыз. Дебаттарда ушул шайлоочулардын үнүн мыйзам жолунда талашып, ошо шайлоочулардын үнүн, шайлоочулардын добушун биз мындай акыйкаттык менен мыйзамдуу жол менен албайлыбы? Бүгүн эми Кыргызстан партиясынын баардыгы ушу фаворит партиялардын бири деп эсептейт. Ошол себептен кызыктар партиялар ушул дебаттарда же болсо тиги шайлоочулардын добушун мыйзамдуу жол менен талашпай, ушундай бир мыйзамсыз бир жол менен четтетип коелу деген аракет да.